20 адамды иш менен камсыз кылган Токтогул районундагы жалгыз шагыл майдалоочу ишкананын техникалары эскирип, мындан ары иштөөгө мүмкүнчүлүк болбой жатат. Жаңы техника үчүн кредит алайын десе, күрөөгө коер миллион сомдук нерсеси жок. Өкмөт тарабынан жеңилдетилген насыя берүүчү фонд бар экендигин буга чейин уккан да эмес. Азыр эптеп эле сынган жерлерин жамап, хобабыз деле эски. Анан биз эң максатыбыз ушу дровилка, анан экскаватор алалы дегенбиз да. Ушуга биз кредит алалы десек, жана Кыргыз өнүгүү банктан бизге залогун өтө коюп атат да, $100,000 дейт. Биз ал үчүн биз 2 миллион алжак, 100 миң. Эгер 100 миллион долларыбыз болсо, анда биз өзүбүз эле иштей берет элек. А биз ашып кетсе, $30,000 эмебиз бар, техника залогко кое турганбыз. А биз эски залогторубузду кое албайбыз. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду былтыркы жылдан бери ишкерлердин наркы 200 миң сомдон жогору болгон долбоорлоруна үстөгү 4%дан 7%га чейинки насыяларды берип келет. Айрым ишкерлер мындай жеңилдиктен аймактар аз пайдаланып жаткандыгына нааразы. Мына 18-жылы болгон 3 гана пайыз Жалал Абад облусуна өнүктүрүү фондунан кредит алышты. Кыргызстанда берген сумманын 3% бул эмне деген жакшы? Жалал Абадта ишкер жокпу? Жалал Абадта иштей турган адам жокпу? Бул ошол фонддун, анан жергиликтүү жетекчилердин маалыматынын жоктугу. Маалымат бизде жок да. Өкмөт тарабынан жеңилдетилген насыялар региондордогу ишкерлерге жетпей калуусуна бир тараптан тийиштүү маалыматтын жоктугу, экинчи тараптан кагаз документтеринин так эместиги негизги себеп. Фонд бул эми коммерциялык структура эмес да, бизде пайда ала турган максатыбыз жок. Бизде ушу жардам бере турган максаттар болгондуктан бизде документация талап дагы бир аз көбүрөөк коммерциялык банкка караганда. Ошого ушул элементарно эле учетторду жүргүзбөй калтат биздин адамдар азыр. Анан кийин документтери, ошол подтверждающий документтери аз болуп, кем болгонго иштеш да ошондой бизнесмендер менен иштеш кыйыныраак болуп атат да. Өкмөттүн Жалал Абад областындагы өкүлчүлүгүндө болуп өткөн жыйында ишкерлердин улуттук банктын өкүлдөрүнө нааразычылыктары жана суроолору көп болгондуктан банк кызматкерлери менен ишкерлердин ачык диалогун райондордо өткөрүү жагы акимдерге тапшырылды. Роза Акматжан кызы, Мунарбек Жумабеков, Жалал Абад облусу, Next TV.